Ташиев жок, Кыргызстанда каш болуп кетти. Ташиев жок, бензиндин баазы кымбаттап кетти. Ташиев гана өлкөнү өнүктүрмөк. Ташиев жөнүндө эмне айтпайсың жакшы нерселерин деп бир топ комментарий жазып атасыздар. Ташиев бул Кыргызстандын эң чоң коркунучу болчу. Буга чейин чындыгында биз сындарды айта алган жокпуз. Анткени сын айтканды сиздерге окшош эле ал жаман көрчү. Бүгүн фейк аккаунттары дагы акчага тое болуп, анын айланасында ушу жем жеп жүргөндөр жазып отушу мүмкүн. Бирок Ташиев мамлекеттик түзүлүштү бузду. Ооба, кылмыш дүйнөсүндөгү эң ана башчысын өлтүрдү. Бирок өзү миңдеген бандиттер жасап койбодубу? Пито, Вазелин жана башкалары баардык Кыргызстандын булуң бурчунда тонободубу? Жеке ишкерлерден 500 миңдеген арыздар жазып, алар президентке кайрылбадыбы? Кандай айырмасы бар Камчы Көлбаевдин тоногону менен Камчы Ташиевдин адамдарын тоногонун? Өзүңүздөр мындай ойлонуп көрсөңүздөр. Ошондуктан системалуу эч нерсени өзгөрткөн жок. Ал адам кетсе дагы ушул система кылымдар кызмат кылса, мен ошону өнүктүрүүгө салым кошту деп айта алам. Ал салым кошкон жок. Тескерисинче Кудай гана сактады Кыргыздычы. Мамлекеттик түзүлүштү кандай талкалады бир туугандар? Аткаруу бийлигин, мыйзам чыгаруу бийлигин, сот бийлигин баардыгын өзүнүн колуна алып алып, конституция эмес, биз Ташиевдин түшүнүгү менен жашап калганбыз да. Ал каалагандай адамды камап, каалагандай чыгарып, каалагандай жарандык коомду талкалап, Кыргызстандын эң активдүү адамдарын талкалаган, демократиялык баалуулуктарды талкалады, сөз эркиндигин талкалады. Мен деген активистти, мен деген кыйын мындай саясатчылардын баарын барып камай бербедиби? 37-жылга теңеп койбодубу? Ушул өнүктүрүү. Кыргызстандын эң чоң потенциалы бул сөз эркиндиги. Бул оюбузду эркин айтып, кыска бир байлыгыбыз болсо дагы ошону коргоп мындай өнүктүрүү жолуна алып баруу. Бул талаш тартыштан тактык жаралат дегендей талашып тартышып өнүктүрүшүбүз керек да. Каккан казыктай эле барып эле баардыгын башына ала берген ошол жакшыбы? Саясий элитаны талкалабадыбы? Парламенттин баарын басып албадыбы? Сотун каалаганда камап, каалаганда чыгарып атат. Ушул өнүктүрүү бир туугандар. Ошон үчүн Ташиев бул Кыргызстандын эң чоң коркунучу болчу. Ташиев жөнүндө биз сындарды айтып турушубуз керек. Буга окшогон адамдар келсе мен Кыргызстандан кетем. Коркконуман эмес, үмүттүн жоктугунан. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Ташиев өзүнүн жазасын достойный алган жок. Бул бүгүн дагы мына эркиндикте жүрөт. Муну окшогон адамдар бийликке келбесин, Кудай сактасын. Жок болот Кыргызстан. А сиздер оюңуздарды айтыңыздарчы. Өнүгүүгө жол зөөкүрчүлүктөн башталабы? Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Камчы Кыдыршаевич бүгүн Садыр Жапаровду колдойм деп билдирүү жазаптырсыз. Бунуңуз жакшы. Садыр Жапаровду колдосоңуз Шайырбек Ташиевдин 12,5 миллиардын төлөп берип, башка акчаларды төлөп берип, жеген ичкендериңиз төлөп берсеңиз ошол жардам деп эсептейм да. Бирок иш жүзүндө эч окшошпой атпайбы? Кылгылыкты кылып коюп, кылжууп менен буюп коюп, азыр колдойм деп атпайсызбы? Ал сөзүңүздү укканбыз да. Колдомок турсун ошо Шайырбек Ташиев кымырып алган, кытып алган акчаларын төгүп берсе жакшы болмок. Кундуз Сулайманов да мына эркиндикке чыкты, келтирген чыгымдарын баарын төлөп бериш керек да. Анан мен дагы деле айтам сизгечи, Токтогулда Чычкан Капчык айында Темирлан деген балаңызга ушул алып бериптирсиз, ошонун жок арыздарын жаздырып, тиги кошоматчылар сизге ошол жерди
ой камчы кыдырыш иштеп берип эми күндүр түндүр мамлекеттик кызматкерлердин өзүнө курдурдуңуз. Эми ошол эми сиздин адилеттүүлүгүңүз. Мына азыр жаш балдарга моундай ысыкта летний лагерлер жок болуп атат, спортсмендерге жок болуп атат. Элим эле элим, жерим эле жерим дейсиз, эми ошону берип эле коюңузчу. Адам байып кетпейсизчи, жарып кетпейсиз. Анан эми таң калам да эми колдосоңор, акчалай колдоп бергиле, миллиондорду кымырып эле, кытып эле ушинтип жеп кетем деп ойлой берет окшойсуңар. Кандай кустурдуңуз элдин баарын, ошондой кузасыз сиз деле. Анын баарын көрүп турабыз. Бүгүн колдогонго айлаңыз жок го. Сиз эми азыр акчаңыз көп, аны кантип кытып кетем деп ойлоп атасыз. Ошонун баарын аш кылып кетсемби деп 2 күндүн биринде чекеңиздер деп кыйналып отсаңыз керек эми, досторум кантип кетет деп. Анан кичинекей бир кытмыр оюңуз бар, эптеп ушу Садыр Жапаровго жармашып да бийликке келип каламбы депчи. Мага айырмасы деле жок. Мен корко деле албайм, бетиңизге эле ушинтип айтам. Жана алып келген Болот Борбиевтериңизди алып кетсеңиз жакшы болмок ошолордун баарын. Артында жашынакай чынында аз добуш алса дагы достойный кадрлар бар, ошолор келсинчи. Чын дилимден айтып атам. Бышпаган камырдай кылып аны алып келип койдуңуз. Өзүңүздүн досуңуз эле айткан мага, ошону колдоп атат, аны алып келмейинче болбойт деп. Берген акчаларыңыздын баардыгын чачып келдим. Азыр сураңызчы Болот Борбиевден бир 20 000 берип тур сом менен десеңиз, 20 000 сом деле жок. Ошондой, ошон үчүн кезексизге да келет. Азырынча эптеп жамбактуу болуп туруңуз. Анан Садыр Жапаровду колдосоңуз, Шайырбек Ташиевдин 12,5 миллиардын төлөп берип, башка акчаларды төлөп берип, жеген ичкендериңизди төлөп берсеңиз, ошол жардам деп эсептейм да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Саламатсыздар, урматтуу алайык. Көптөн бери сиздер менен баарлаша электим. Парламенттик шайлоодон кийин өз оокатымды кылып жүрөм. Коомго маанилүү деп эсептеген бир 3-4 маселе боюнча кайрылып кетейин дедим эле. Көп кишилер мага жазып атат. Көбүрөө менен сүйлөшүп атам. 3-кө чейин, 4-кө чейин сүйлөшкөндөрүм бар. Түнкү. Биринчи маселе, шайлоого жакындаган сайын, президенттик шайлоого ар кандай күчтөр азыркы президент Садыр Нуркожоевич Жапаровду жамандап, анын кылган саясатын жамандап, акырындан астын оюп башташты. Булардын көбүн кимдер экенин билсек болот. Кээ бири чын күйгөндөн, түшүнбөгөндүгүнөн айтып атат. Менин мындай түшүнбөгөнүм, бир чети жиним келгени, бул аткаруу бийлигинде Садыр Нуркожоевичтен башка киши жокпу. Мамлекеттик катчы аякта, тышкы иштер министрлиги аякта, башка министрликтер элге түшүндүрбөйсүңөрбү? Канча чет өлкөлүк жаран кирди турист болуп, канчасы чыгып кетти, канча чет өлкөлүк жаран кайсы жерлерде, Нарында канча, Көлдө канча, Талас, Чүй, Ош, Алла Абадта канча киши иштеп атат. Алардын виза суроо качан бүтөт, качан кетишет, ошолорду түшүндүрүп бербейсиңерби? Экинчиден, чет өлкөлүк жарандардын мени күнөөлөп атышат, сен баштагансың, сен жерди сатып атасың, 49 жылга жарандарга квартира алганда сен баштагансың деп мени аябай күнөөлөп атышат. Урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасында баш мыйзамда жазылып турат, Кыргызстанда жер сатылбайт. Жер сатылбайт. Мыйзамдар 90-жылдан эгемендүүлүк алгандан бери эле 49 жыл деген келатат. Мисалы Coca-Cola 49 жыл, Вефа Центр, Бета Сторис 49 жыл,
Дагы ким кант цементти шиферный завод 49 жыл жердин астында эгер чет өлкөлүктөр ээлик кылган болсо, ошолор 49 жылга гана колдоно алат. Жерди үстүндөгү мүлктү кошуп колдонот. Мына Садыр Нурмажоевич келип туруп казактар менен өзбектерге берип салды пансионаттарды. Алар Советтер Союзунун убагынан берилип келген пансионаттар болчу. Алар 49 жылга эле арендага алып, жерди иштетип, кыргыздарга мыйзамын төлөтүп, ошол жердеги кишилерди иштетип, акчасын төлөтүп, мыйзам чегинде налогторун төлөп иштеп алышат. Аны көтөрүп барып же Астанага же Ташкентке коюп койгон жери жок. Ошондой эле мына башка көптөгөн заводдор, ишмердүүлүктөр салынып атат. Бул Балбак деген ысык көлдүн баарын сатып ийди, ошол жарандарга квартира алып Кытайлар каптап кетти, Бишкекти дейт. Көптөн бери эле бир гана ысык көлдө салынган, уруксаат берилген эмес квартира же мүлк алганга. Кыргызстандын баарында бар болчу. Мен ошол мыйзамды өзгөртүлөк эле 8000 жаран квартира алган, мүлк алган. Алардын ичинде ошол Coca-Cola бар, Сун бар, Хаят Regency бар, ошондойлор бар. Ал эми тиги көлдүн жээгинен квартира алуу гана жок болуп калган, убагында эмне себептен өтпөй калганын билбейм. Карабайсыздар болсо канча гостиницалар, канча пансионаттар салынып атат. Алардан Россияда жүргөн канча Россиянын гражданин болуп жүргөн кыргыз жарандар бар, келип ала албай атат, ошолор алат. Ким кааласа алат, биз деле бар Анталиядан, Аланиядан, Америкадан, дүйнө жүзүнөн квартира алып атпайбызбы? Туугандарыңар деле болсо керек. Биз десе меники да бар деп ойлогула, меники жок. Туура түшүнүү керек да, ошону туура түшүндүрбөйсүңөрбү? Губернаторлар, акимдер, айыл өкмөттөр эмне кылып атат? Өкмөт ошолор чакырып, ушул системаны окутуп, үйрөтүп, туура түшүндүрүп, колдоруна кагаздарды карматып, айылдарда сводторду өткөрбөйсүңөрбү? Отура бересиңерби Садыр Нурмажоевичти карап, жалдырап коюп. Ошол акырын барып элди түшүндүргүлө да. Бул мындай, тигиндей деп. Элдин түшүнбөгөнүнүн айынан ушундай чатактар болуп атат. Дагы бир айта турган нерсе. Туугандар, ысык көлдө канча 1000 километр тор алып чыктык, балыктын торун. Муну Кытайлар же орустар келип салды, муну кыргыздар эле салган эмес, өзүбүз эле. Күнүгө канча кыргыз кармалып атат, Тоотек атты, Илбирс атты, Кашкар атты деп штраф салынып. Бул биздин кыргыздын арабызда деле арамдар, сволочтор бар да, ошондой эле Кытайларда деле, башка өлкөлөрдө деле бар да. Эми ошону алып чыгып алып, эмне кыргызда баягында 2 Кытай сол чакмак бир аял кишини өлтүрүп койду, ошого жинибиз келип атат. А бизде күндө кыргыздар канча аял кишини өлтүрүп атабыз? А бул бир чети. Ушулар эми бардык улутта, бардык жерде жаман кишилер, кылмышкерлер, акмактар бар да. Канча нарушение бар, күндө тебелеп тротуар, туура эмес жерге койдуң, кыргыз, биздин кыргыздар деле бар да. Анан 1-2 Кытай айдап койсо, ошону да мына Кытайлар каптап кетти деп атабыз. Эми ушунун баарын түшүндүрүш керек да элге айтып. Анан бири-бирибизди эле чукулап эле артынан туура эмес иштерди алып чыгып кете беребизби? Мунун баары президентибиздин жүргүзүп аткан саясатына атайын бир топтордун кылып аткан кыянаттыгы деп эсептеймин. Элдин көзүн жакшылыктардан качырып, туура эмес жака буруп атат. Эми эмне үчүн башкаларды айтпайсыңар? Мисалы, американецтер, түрктөр, башка улуттар деле келип жер алып, 49 жылга завод, фабрика салып, же үй салып туруп, анан 3-4 жылдан кийин үйүн саткандан кийин кетип атат, аны кыргыз жарандарына берип атпайбы, сатып атпайбы? Эгер улутка коркунуч келе турган, санда өсүп кете турган болсо, өкмөт бир эле мыйзам менен токтотуп эле баарын айдап чыгат. Бир эле мыйзам менен баарын улутташтырып алып койсо болот, контрдөө сыяктуу. Бирок анда бизге ким ишенет, бизге ким инвестиция кылат? Өзүбүздүн акчабыз өзүбүзгө жетпейт да. Жеткенге чейин, бутка турганга чейин эптеп аракет кылып атса, ошондо чаап талкалап бүтүрүп атабыз да. Бул дагы күчөйт, сак болгула. Сак болгула. Мындан дагы жаман жеңишчилерди алып чыгып алып, моундай болот, тигиндей болот дейт. Мына ушул сак боло турган эми келди, мындай өткөл мезгилдин бирөө деп коет да бул шайлоолорду.
анан баягы ички күйгөн, кызматта жолук болуп калган, тигинде болуп калган, анан заттын көбүнүн тарапташтары бар да, Facebook'ta birden ekiden аккаунт ачканга уруксат берип койду, ошолор көрүнгөн. Могу бети жок аккаунттарга ишенбегиле. Мунун баары провокаторлор. Сүрөтү болсун, койсун, пикирин айтсын, башым үстүндө жери бар. Андайлар менен дагы отура сүйлөшүп түшүндүрүшүп атабыз. Могу бети жок фейктерге вообще ишенбегиле. Бир киши деген отуруп алып 7-8 фейкти ачып кыргызды чалып атат. Кыргызды талкалап бурганга аракет кылып атат. Ошон үчүн өтө сак бололу. Рахмат. Баарыңарга жакшылык каалайм. Күнү сауда табайлагыла. Кудай ден соолук берсин.